Биз Өзбекстандабыз. 300 килограмм, 600 килограмм, 1 тонна, жана 1,5 тоннага чейин муравейлерди, электромуравейлерди алам десеңиздер, Бодо фирмасынан экранда көрүнүп турган номерлерге чалып, сурап алыңыздар, пайдаланыңыздар, керегиңиздерге жарасын демекчимин. Бир заряд менен 70 километр жүрөт. Жана көрүп турганыңыздар кабинасы менен полу кабина же кабинасы жок варианттарда алсаңыздар да болот. 1 тонна жүк менен гарантия беребиз мындай подъемлар. Ассаламу алейкум. Машина кеч каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кечки саат 6 болуп калды. Ош шаарында Чапалабуна базарындабыз. 17 сентябрь 2023 жыл. Малолитражкаларды жана видеонун акырында лассеттилерди тартып сиздерге акыркы маалыматтардан көрсөтүп кетебиз. Ва алейкум ассалам. Канча болуп атат экен? 11 000 доллар. Honda Jazz жаба бамперинде туманниктер бар. 2008 1.4 вариатор, катализатор өз ордунда дейт. Жазылып турат. Өзүнүн оригинал куюлган дисклеринде 4 дөңгөлөбү тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. Максималдуу комплектацияда мульти-руль, рулю кожа заводской, жыйылуусу менен кошо. Жакшы. Бөлүп коюу пардалары багажнигинде. 11 000 доллар дейт бирок. Силер канча деп атасыңар? Бул дагы 11 000. Өккө тең бизден дейт ушул жаш балдар. Анан кийин мынакей телефон номерин 12 айтып коюн. 755 12 22 64 номеринде. 11 000. Бул да 11 000. Болду. Бунда спойлер өкө окшош эле экен да, эгиз го. Егиз экен да өкө. Егиз экен да чында. Жакшы. Бул жакта Spark'ты суранып атышат. Spark 2 2012, кыймылдаткычынын көлөмү 1 куб, коробка автомат, LED оптикаларда, алдында парктрониктер бар. Ошондой эле арка тарабында видео регистратордун камерасы, арка тарабында дагы күзгүлөрүндө повторитель поворота деди, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, ачкычсыз кирүү. Бул жакта круиз контроль, рулдун жылытуусу, добуш менен башкаруу, мульти баскычтар, монитор, проекция да бар анда. Ол жагында проекция да бар. Ушул Chevrolet Spark'ка экинчи мундагы жакшы мындай наворотторду койгон өзү негизичи. Даже жада келсе морнингте дагы жок, навороттор дагы бар да өзү. Мындай карап көргөндө. Бир зоналуу климатта. Баасы канча болду? 8500 доллар. Пробеги канча болуп калган? 55 000 километр. Жакшы. Жакшы. Ушундай. Кореядан келген машинеден шек санап турасыңбы? Машинени VN код боюнча текшерип ал. Чындап канча чакырым жүрүп койгонун машина чекиткечи сайтынан 250 сомго билип ал. 8500 доллар дейт. Морнингтер мына Kia Morning көрсөтүп коелу. Бул бирок дизайны мен үчүн мага Spark'тан көрө мындай жакшынакайраак көрүнөт. Ушундай. Булардын бирок баалары да бир аз кымбат келет. Салыштырмалуу. Honda Fit да турат бул жерде. Экинчи муундагы Россия темир номеринде 2009 700 000 сом. 1.3. Ушундай дискаларда. Jazz, дагы бир Jazz свежий перегон. 2008 1.4 вариатор 10.800 доллар деп турат. Бул жан келди. Свежий келди. Мына ушу азыр дагы эки Jazz свежий келди деп атат. Бул да максималдуу комплектацияда экен. Азыр көрсөтө кеттим, мен кайталап эле отура беришим кереги жок. Айтмакчы анан коопсуздук жазыгы буларда 4 бар.
Tumannikтерде 2006 1.4. Басы қанша болды? 830 мың сом. Растамашка болған дейді. Номер алынды екен, а? Анан дағы бір екінші жаз. Бүгін жаздардың күні болады екен. 2008 1.4 вариатор. Бұның басы қанша? 950. Бұл несімен қымбат болды екен бұл? Өзделе комплектация жөнөкөйрөөк екен, берке салыштырмалы. Бұл не? Пробег аз ба? 150 мың километр. Қарап көріңіздер, 950 мың сом дейді. Так, 950 мың. Дағы бір алдырақ түшіп көрөлі. Гатстарды дағы ұнытпайбыз. Есі көрінеу екен жоқ қо. 2004 1.4. Механика екен. Сізден бі? Қанша болды одан? 400 мың сом. Комплектациясына қайрылсақ, 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, отуруштарын жылытуусу жок экен. Кондиционер жок. Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Шунда гетс. Так. Лантөреле. Балар жазылбаган үчүн мындай жанынан өтүп эле кетип атам. Кызыгы жок болуп калат. Морнингте қаншада ұтасыздар? 11 мың доллар. 2020 қимылдатқышын көлемі бір көп бензин. 23 мың чуркаган. Айтмакчы Кияның жаңы эмблемасы мындай алган. Монитор бар, мультироль, ограничитель скорости, контроль давления шин, отургучтардын жылытуусу жана вентиляциясы айдоочуда бар. Алдыңкы жүргүнчүдө жылытуу бар экен. Эки позицияда. Камера, партрониктер. 10,5 мың дедіңіздер? 10 мың доллар. Сіз қаншаға чейин сұрадыңыз әке? 9 мың доллар. 9 мың долларға чейин көтеріп тұр. Бірақ сатарман мақұл болбай атат екен бұл баға. Kia Morning bir өзгөчөлүгү менен бұл өз негизи бензинде деле бұл үнөмдүү жүрөт. Анан кийин бұл заводской газ модификациясында газ менен дагы да 2 есе арзан жүрсөңүз болот. Азыр күндөн күнгө бензин кымбаттап аткан кезде ушундай унаалар да актуалдуу деп ойлоймун. 2017-жылы чыгарылган 1 куб газ заводской коробка автомат. Көрүнүштө дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы абалда. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, отургучтары жөнөкөй кездеме, ограничитель скорости бар, монитор навигациясы менен бар, кондиционер бар, антизанос, контроль давления шин, корректировка фар бар. Чуркаганы 131.200 километр. Айтылыш баасы 8,5 мың дедиңиз, 8,5 мың доллар. Ушундай Morning. Эми азыр ласети тарапка өтөлү. Бу Hyundai Accent Корея сатылып тур. 2013 коробка автомат 640 мың сомго. Алган адамга насип кылсын. Chevrolet Spark 2 LED оптикалар 2016 1 куб. Комплектациясын көрөлү. Бул да жакшы экен. Проекция бар, монитор, старт-стоп, ошол эле круиз контроль, добуш менен башкаруу, айдоочуда чыканак тирегичи бар, шар ичинде жүрүү ассистенти, мульти баскычтар жана сонарларды көрдүңүздөр. Кичинекей эле унада 5 бар. Жакшы. Камера 8,5 мың доллар дедіңіз, 8,5 мың доллар.
Плашетти деп айтканмын, Кудай бурсалар тартабыз. Бул жерде Getz да бар экен. Getz'ти канча деп атасыздар? 460 миң, 2004, 1.4 автомат экен. Коробка автомат 460 миң сом. Тереле. Так, болду. Жактар суранып атат. Көрсөтүп коелу. Колосбу? Колос, 2 колос катарынан азыр көрсөтө кеткенбиз. Коробка механика. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. 2005 1.2. Басы канча болду? 320 миң сом. Кийинки колос 2003 1.4 350 миң сом. 4 дөңгөлөгү тең, протекторлору жакшы болду. Жайкы. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. 4 айнектен электро көтөрүштүк, кондиционер, жөнөкөй мотор деп атат. Анан спойлер бар экен. 350 миң сом. Так, бул жерде лашетти канча болду экен? Лашетти 250 миң. Россиядан келиптир, 2007 1.4 коробка механика 350 миң дели. 250 миң. Караңыздар ондо. Лашет 250 миң. Мына көрүп коюңуздар, Россиядан келсе деле. Так. Транзит номер экен ооба. Айтмакчы, транзит номер Россияда эмес. Жакшы эле, кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөрүнүштү, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы жүргүнчү менен кошо чыканак тирегичи бар. Жакшы эле. Тугутар жерин айтып болчу, биздин каналдан өткөсүн, Эмнесин? Боло турган баасын. Боло турган баасы. Келишебиз. Бир 200га бүтөбү? Бир аз кошобу, кичине эле. Кичине эле кошобу. Болду. Мына көрдүңүздөр. Телефон чалып, сурап болбосо алыңыздар. 200га бир аз кошсо берип берем деп атат. 550 84 00 06 номеринде. Мол жерде Getz баасы жазылып турат. Көрсөтөйлү, тез арада сатылат экен бул дагы. 2003 1.4 370 миң сом. Алмашуу жолу бар. Лашетти 300 миң сом кеми бар деп жазылып турат. 2004 1.6. 300 миң сом кеми бар. Бул да Россиядан алып келинген окшойт. Кыргызстан эле номери. Эси жанына көрмөдү, сурап коеюн. Лашетти канча деп атасыздар? 480. 480 миң сом. Идеал сасыян. 2006 1.6 механика 480 миң сом. Электро күзгүлөр, чыканак тирегичи бар. Шум изоляция болгон экен да? Шум изоляция болду. Ошол сиздики беле? 300 миң деп жакшы айтсыз. Россиядан окшойт, Россиядан келген. Колго терин айтып коерңиз, билесиз го. 280 миңге. Мотор коробка жакшыбы? Документ жагынан жакшы. Болду. Болду, көрсөтүп койдум аны. Жакшы, баасын жазып коюңуз, көрдүңүзбү? Сиз жок болсоңуз да тартып коюп көрсөтүп кетип атасыз. Баасын жазып жүрүңүздөр. Ооба. Бул жакшы эле көрүнүш да өзүчү. Баасын толук жазып койсо. Сатылды бул. 2003 бул сатылдыбы? Жакшы. Канчага кетти? 395 миң сомго мынаки. Лашеттилер деле жакшы сатылып атат окшойт. Так, Elantra 3. Канча болуп атат экен? Болсун, мен дагы ушу сурайын деп. Канча? 400 миң таңы бар. 400 миң сом кеми бар. Коробка механика 1.6. Elantra. Окей. Жакшы. Лашетти яхшы конкурент, биздин Мынакей, бул жактан азыр өзүнчө бир видео кылып баштап кеттемин. Бул видеону болсо жыйынтыктай берели.
лайк басып комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Бул жакта алдын ала айтып коеюн кандай унааларды тарта кетебиз. Аралаш түрдөгү унаалар. Ушул видеобузда көрүңүздөр, маалымат алып, кимге пайдалуу болсо ушундай биздин канал аркылуу дагы алып саткандар болсо комментарийге жазып коюңуздар. Биз дайыма кубанычта болобуз, ушундай биздин берген маалыматтардан элге пайдасы тийип турса.